Сан. Старшина зам, документтер жайында. Жайында? Тексеріп қол документтер. Не себептен? Рейд болады işte, тайнировка, подложный номер. Sonra birine saat, sapalata devde bu soru olacak. Көрсем болады? Ya. Көрсем болады? Gösteren hanım. Жоқ, ошо рейдіңізді. Biz ekkiге çalıp turacağız hazır. Mesleğinleri болады, старшина Асан. Старшина Асанов. Азим. Hemen. Ошо рейдіңіздің қағаз көрсетіп қойсыз ба? Biz ekkiге çalıp turacağız айтпайды. Мен бияқтық емеспін да өке. Мен да бияқтық емеспін. 102-ге чалып отырбайын да, сіз ошо документальный, мен документимди сизге сразу көрсөтүп берем да. Сиз да көрсөтүп берип коюңуз ошо тууралуу. Жоқ, сіз берете ошоға 102-ге чалбайсыз, 102-ге чалып, ушунун не рейд болуп атат бияктан. Оштун жайлар тосолуп мен ушундай атат деп. Сурап көрсөңүз, алыс кайтып жаткан биякта командирлерим бар биякта. Не калган амаке? Сурабайсыз ба ошо эмне рейд болупту деп, эмне үчүн ото собурлар менен турат. Көп эмне иштер эме болуп атабы деп сурасаңыз айтып берет ошо. Эмне менде ошол мындай причина болду. Тонировка көрдүңүзбү? Может, тонировкада көрдүңүз болсо, көтөрүп коюңуз терезеңизди. Менде терезе айнек жок келе атпайбы? Может, бардыр ошо тонировка турабы? Жок келе Атайын атат. чүз болду, может. Ана ошо көрдүңүзбү тонировка бар экенин? Ошо тосуп үчүн тосуп атпайбы? Көрөйүн деп. Көрөйүн деппи? Может, аз бизди Көрөйүн да ар бир маштан тозо бересизби көрөйүн. Ар бир машина көрүнөт. Сен терезең жок келип атасың. Сизге айтканда фарадан терезени көрдүңүзбү? Боковой терезени. Капталында турам деп кайсы. Жай жалтасың. Алайсан. Вакыт кармай, бир вакыт сабай акын Айтпайм. Я. Жок. Эме. Жолдош старшина. О, терезени көрүп атасызбы? Ооба. Сиз токтотконуңузда көтөрүлгөн болчу да? Кандай? Сиз бизди токтотконуңуздан мына көтөрүлгөн болчу. Мен айттырман сөз атам. Жо, сизге маалымат иретинде айтып атабыз да. Рахмат. Рахмат аңызга. Барып эмен алып келиңиз байке магачы. Не? Ошо рейтингиңиздин кагазын алып келиңиз, дислокационный картаңызды алып келиңиз. Дагы мен ар бирин алсага айтып атпаймынбы, чалыңыз деп. Мен чалып отурбайм да байке. Мага ана мне надо. Сиз сурап атпайсызбы? Дислокацияңызды алып келиңизчи, мен ушака турганга сизге уруксат бер. Бу кайсы көчөлөр? Мына эки машина бир жерде турат бияктан. Башка жерде жок. Коопсуздук курду чечип атабыз. Коопсуздук куруу жок келди деп айтпашты мына. Мына бияқта өзүчө болот. Чакырып Жокпу? Жигиттер, мына өзүңөр тура эмес турасыздар да. Мен маяка бириңер азыр протокол түзөсүңөр. Могу зебраны көрдүңөрбү? Өзүңөр тура эмес турасыздар, жигиттер. Тротуарды көрдүңөрбү? Могу зебраны көрүп атасызбы муну? О, тротуарды көрүп атасызбы? Чакыргыла. Кана маяка протокол Yok, hazır gerek. Ошону түзүп берет мага. Ben hazır mаяктан тонировка алып. Эртең барып Ben mаяктан нарушение кылсам, эртең мага түзөбү. Ben hazır mаяктан нарушение кылсам, эртең түзөбү. Эмне турасыз сен бул жердечи? Өзүңүз. Актылек. Өзүңүз ойлосоңуз, байке, сиз жол коопсуз. Жүзекке чалгыла. Адамдар сиздин силердин ишиңер бар, туурабы? Эмне турасыздар бул зебрада?
Meni toz etmeysen, neге регистраторымда тұрады менде. Мені тоз ортасы ол жерде өзгөрү нарушение менен турасыздар. Силерге акчам берип мындай. Оңол иш кыласыздар ушу ГАИ кызматкерлери. Мына мону айтып атпайм, мына. Ол зебра, мына. Биякта мына тротуар турат. Жүзекке чалын экипаж жөнөтсүн. Мына өзүңөргө бир чара көрүп Мына азыр калсаң. өзү айтып аткан. Мени жүзекке чал такта деген. Тура бак элек. Жок дегенде бирөөсүн майчоон жандырып койсоңарбы? Экөө тең өтүшүп турат. Мына пешеходный переход, зебра турат. İşte özgürlükler. Правиланы соблюдать etти. Анан элден талап кылгыла анан. Мен талап кылыш керек башка. Башкадан ошол Башка мен талап кылалы. анан өзгөрүп бузат. Мындай Чакырып отур, келип отур экен. мындай токтоп экен. Мына арак ичип эле балам. Арак деген сыяктуу эле. Гринзаводдо мост бар го. Карашар керек эле. Шахар ошол жерде эки экипаж турат да ГАИ кызматкерлери. Анан пешеходный переходко прям жакын токтогош бар ошол себептен. Бул жака бир экипаж жиберип койсо, мыйзамчылык чара өткөрүп койсо. Эки машинаны кантип айдап жүрөсүз беке жалгыз? Шериктер бар да, жалгыз кантип айдамак эле. Жигиттер өзү тура эмес да, өзүңөр жол эрежесин бузуп турасыңар. Анан элдерден жол эрежесин сактагыла деп талап кыласыңар. Тура эмес да ошол. Жардамга келип отур. Не кылганда туруп Анан мени эмне тузуз? Жардамга келип отур. Мени эмне тузуз? не кылганда туруп Не кылганда туруп болот? Мыйзам бардыгына бирдей болгондо туруп болот. Эмне мен Бизди азыр токтоттуңар, жүзекке чалып тактап алганда отасыңар. Хорошо, биз азыр жүзекке чалабыз. Келет, силерге протокол түзөт. Болду ошол. ориентировка барбы? Мен машинама. Анан эмнеге тузуз мен диспетчерге? Такыр үйрөт алган өттү ушу ГАИлерге. Кыргызстан боюнча үйрөт алган. Без причина. Я. Кандай дейсиз? Эмне дейсиз? Чалдыңбы? Сиз анда биякта мындай туруп Чалдыңбы? мен бул машинаны тартып. Бул машинаны тартып атам, биякта неме болуп атат. Сиз кимсиз? Мага сүйлөйлү, мен сизге тартпайм. мен сага сүйлөгөн жокмун мен. Ана Кыргызстанда силер оңочудай болуп калдыңар деп койсоң. Айтты. Жигиттер, эй. Талкуулашат. Кой антпей. Койсоң, сага эч ким эч нерседен жок, эмне атырып атасың? Мен отурган жок. Эмне кулагына беркесең деп эмне сөгөйүн атасың? Телефон алып коюн атасың го? Алып коем телефонду. Эмне негизинде алып коесуң? Эмнеге мени тартат? Сен өзүң жанына барып монтип неме болуп атасың? Мен неге тартат ол? Сен кызматкерсиң, кызмат учурундасың. Жок. Сенен сурабай эле тарткан акысы бар. Кандай мен тарткан акысы бар? Анда тарт. Сен түшкүн келсе машинага отур анда. Сен азыр кызматтасың. Сен мисалы үчүн үйүңдө отурган жерден барып тарткан жокпуз го биз, туурабы? Эмес. Гайны тарт. Ооба. Тартпа. Сен кызматтасың азыр? Сен Жок, сен кызматтасың азыр? мен гайны карайм мен. Жок. Гайны карайм. Хорошо. Хорошо. ГАИге бир атырылып атабы? Гайны тегеректе чөлүп атасың. ГАИнин өмүрүнө коркунуч. ГАИнин өмүрүнө коркунуч жаралып атабы? Гайны тегеректе атасыңарбы? Тегерек десе эмне болуптур? Бул биздин коопсуздугубузду караган киши. Сурамаса берди гайге. Акырыныраак. Сен азыр кол көтөрүп атасың. Мен сага кол көтөргөн Мен мага эмес, мен шериме кол көтөрүп атасың. Мен кетип бараткан кишимин. Жакта сайга кетип атам машина. Уксаңыз? Жардамга келип отур машина. Мен кетип бараткан кишимин. Сиз токтотуп атасыз. Туурабы? Жолдош Ташына. Болгону сиз ошо рейд деген кагазыңызды көрсөтүп койсоңуз, айдоочу тийиштүү документтерин көрсөтүп кетмегиле. Бирок тилекке каршы сиз өзүңүз 102ге чалдып атасыз. Мына чалдык, азыр өзүңүздөргө келип чара көрсүн. Мына пешеходный переход турат. Өң өчүп кеткен болсо дагычы. Биякта конкретно тротуар турбайбы? Сиз биякта кызматтасыз да? Ооба. Бүгүнкү күнгө? Ооба. Протоколдоруңар бар? Ооба. Протокол түзүп коесузбу? Нарушение кылган машина көрсөтүп. Иә. Нарушение кылган машина көрсөтсөң, протокол түзүп аласызбы? Ооба. Onu görüp atasızlar. Bu niye turат? Zebra, he? Bol trotuarı. Onu gördünüz. Kaça metre trotuar töylep turgan, he? Протокол түзүп коесузбу шуну эсине? Бул жерде необходимость деген нерсе бар, анын Bu kaskoyu maaşını önüne koyuyor. Nene? Üstüne anne yüzüyor.
служебный необходимость. Аккумулятор слабый деп не айтсаң? Урматтуу министр, ушу ГАИ кызматкерлерине бир аккумулятору слабый деп ошо бир аккумулятор берип койсоңар. Анда эгерде аккумулятор бере албасаңар, анда ошо просковый мальчиклерди чечип албайсыңарбы? Анда эмне либо бар болсун, либо жок болсун андачы. Урматтуу министр. Не кереги бар дейм да андачы, просковый мальчиктин если аккумулятору жок болоттон болсо. Туурабы? Айтып коюңуз, кайрылып коюңуз. Урматтуу министр деп кайрылып коюңуз. Бизге аккумулятор берип койгула. Аккумулятору слабый болуп атат деп. Провокация эмес, мен сурап, силер үчүн сурап берип атам. Бул деген мамлекет, биз үчүн, биздин коопсуздугубуз үчүн сиз иш кылып атасыздар. Өзүбүз үчүн сурап атабыз. Ар кандай случай, жака деген арат, мен чакырып атам, мен келип атам ошо. Сиз мени тосуп атасыз. Көрдүм, баары жакшы деп, башка эмне керек? Эми ошо, мен көрүп атам, бияк баары жакшы эмес экенин. Ошого протокол түзүп берип койсун, биз кетебиз. Жолдош Шашна, сиз бул жактын документтерин текшерген деле жоксуз го. Кантип көрүп атам деп атасыз? Кандай дейсиз? Жакшы экенин. Тонировка кетип атам. Тонировка жок деп, жок экени болду да. Тонировкасында көрсүз да, документтерин текшерген жоксуз го. Салам алейкум. Мен апкырыс келдим. Ким аласыз? Biz geldi. Отчество. Sen önüne minister uvatta oylasın mı? Olursa bizi işletken akçamızla versin oldu ayıp olmasın. İşletken akçamızla versin oldu ayıp olmasın. İşletken akçamızla versin oldu ayıp olmasın. Biz bekar işte sağlamayla giriyoruz ha bize. Atın kim? Atın kim? Atın ayıplayız mı? Жок, убакыттан пайдаланып мына министрге да кайрылып алсаң болот да биздин айлыкты бергиле депчи. Биз силерди мисалы үчүн жаманат кылып неме алган жокпуз. Болгон ошо мыйзамды сактагыла деген эле чакыруу. Akümülatör alıp vergili ayak buyak деп ben әрмесін айтып отпайсың. Эми аккумуляторду Аккумулятор сурагы чагында жөн мен айттым. Сурай турган нерсени айттым. аккумуляторду шылтоогулатпайсыңарбы? Ошон үчүн биз аккумуляторду атабыз. Причем берде министр, причем берде аккумулятор неме. Хорошо, мыйзамды сактап койгула, мына ким мына Жолдош капитан, бир эмес эки отурат. Бир эмес эки отурат. Жок дегенде бирөөнүсүн иштетип койгула, мейли. Эки оттон турат го жөн эле мына. 5 минут иштегенден аккумулятор отуруп калат. 1000 күчтүү аккумуляторун деле. Хорошо, ошон үчүн болсо да бирөөсүнө тизгиле жок дегенде. Жок дегенде бирөөсүнө тизгиле. Bize kendine de Вакыт жок го. kандай дейсиz? Дагы байракта экөө өрлөшөбү. Калган чөк керек. Ким келет жака? Ким келет? Гаи. Стоп. Биз боло турган болсо, Жолдо келет да, чалдыңбы? эреже бузулар болсо, бирөө эскерет да. Протокол түзгөнгө. Чалып атабыз жарандырчы. Неде чалып отуруп? Түзөтүн необходимости нече болот? Мен сага дагы айтам. Сюда там байка. Служебный необходимость. Көрдүң эч ким санитарный норманы бузган жок. Баардыгы иштеп атат. Сен өзүңө маскасы жок келип алып, буран алып кетет. Силер иштебей десиңер. Өзүңөр маскасы жок дейт. Кызмат кылып атасың. Мына биздин маска. Ошол иштерди эми кылышасы да бактылуу. Мен карап койчу. Аттылек. Маскаң бар экен? Маскасы бар экен. Көрүнбөй калган зебрага силер коюп алышыңар деп тополон кылып атат. Казак кызы скандал экен. Жолдош капитан, сизге көрүнбөсө бизге көрүнүп атат. Мына караңыз. Мына чейин көрүнүп атат. Бияктан Мели? Ошо көрүнгөн жерине чейин да туруп алыптыр да, мына караңыз. Жаап турган жок. Если мен жаап туруп алсам анда эме болмок. Турабы? Жапкан жок да, өтөт койгон. Сиз жок дегенде ол нарыраак токтотпойсузбу? 5 метр нары турбайсызбы анда? Же болсо могул жерге деле токтосоңуз болот го, мына обочинага. курулуштун жарандары жигиттери. Чыган жигиттери. Камераны мондай горизонтально кармаңыз, жолдош капитан. Чыгарсаңыз сапаттуураак чыгат. Мындай карабаса, кандай мындай карасамбы? Ошондой кармаңыз. Мен силерде неме эмесмин да. Блогер болуп кетпейсиз? Блогер эмесмин. Блогер. Ошентип тарттыңыз. Эми байка мындай тартып койсоңуз, мен аны. Могу машина зебрага пешеходко туруп алып тур да тартсаңыз. Силер биздин үстүнөн күлүп атасыңарбы же кандай?
Жоқ, эми сиз мени тартып атканда неме максатыңар эмне? Бизди мазакташпы? Максат, Милициянын мазакташпы? максат мыйзамды жогору койчу. мыйзамдын баарына Ооба, максат Биздин өзүбүздүн немебиз бар да. Сиздердин необходимо. макул мына иштетпейсиздер мынаны. Эки отурат, бирөөсү да иштебей турат. Ол 5 мүнөттө машина Ал шылтоо, ал шылтоо, Шылтоо эмес. ал шылтоо. Сен өзүңдүн машинаңды фараны жандырып коюп 5 мүнөт турчу өчүп калат. Ал менин машинамда. Сенин машина. Бул мамлекеттин Бул машинасы. мамлекеттин машинасы. Силер кызматкерлер, Сеникинде эле техника. силер кызматкерлер туура пайдаланышты билишиңер керек. Тилекке каршы андай болбой атат. Мына турат. Эч кимге мишат этпейт. Бир гана силерге неме кылдырып коюлат. Оталдырып коебуз. Анда сонда оталдырабыз. Анан эмне күйгүзбөйсүз, анда сонда отолдуруп атсак, ушуга таң кылып атам. Эмне? Проской маячкин. Эгерде ушундай служебный необходимость, ошол атайын жол эрежесин бузганга туура келип атса, ошо кызмат өчөп жатып, эликтип, анда деген сиз күйүп коюшуңуз керек да. Эмнени күйгүзүп коюш? Проской маячкин тетиги эмнеге тагып берди өкмөт сизге? Ошону таң кылып коюңуз. Анда эмне үчүн күйүзбөйсүз? Анда алып эле салып атам. Эмне керек? Мен алып салабыз. Проской маячкин. Иштейби өзү? Жок, сен билесиңби эмнеге ону койгонун? Сен билип туруп сого кылып атасың магачы. Ошо билем мен, билем. Эмне үчүн күйгүзбөйсүз деп атам ошону. Жок, эми Сиз буякта нарушать этип турганыңызды көрүп атасыз. Билип атасыз. Жол эрежеде силер мына өчүп калган немеге силер ондой придираться этпегиле да. өчүп калмакта эмне болсо дагычы белки. Өчүп кал. Жолдош капитан, Мо тротуарды көрүп атасызбы? Кайсы тротуарды? Тротуарга мишат этип атабы машина? Мо тротуарды көрүп атасызбы? Кара, тротуарга мишат этип атабы машина? тротуардан кийин эмне келип атат? Пешеходный переход келип атабы? Вот тротуардан кийин Эгер сиз бана көрүнгөндө неме кылса болот эле. Анан баягы өчүп кеткен. сиз мынаны көрбөй атасызбы? Мен көрүп атам. Токтоп туруңуз, анда. Машина экинчи отурат. Анда сиздин оюңуз боюнча бул жерден адамдар келгенде басып эмес учуп өтүш керек экен анда. Өчүп калыптыр мына депчи. Сен мына жерден басып өтпөй, ушул жерден учуп өтүш керекпи? Жок ошо сиздин ошо сиздин оюңуз боюнча бул ушул жерге жеткенде учуп өтүш керекпи? Не максатыңар? Максат Мыйзам баарына, мыйзам баарына бирдей болуш максат. жолдош капитан. Мыйзам баарына бирдей. Эми ошол бизде дагы мыйзамда жазылган да. Бул жерде необходимость деген жерлер бар. Көрсөтмөңүзчү мейли. Мынаны жандырып койсоңуз биз унчукпай эле кетмекпиз. Жанбай эле турат го. Жанатан бери жандыргыла дебиз, жандырбай атасыңар го. Жанып турган мен көргөнмүн. Кечиресиз. Бизди токтоткондо өчүп турган. Жолдош капитан, мына 12-4 остановка, стоянка, парковка транспорта деген жер. Мыйзам менен түшүнөлүчү мына. Остановка транспортных средств и стоянка запрещаются деп турат. Караңыздар. Мыйзам менен сүйлөшөлү. На пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними деп турат. Ол жерде 5 метр эмес, канча чыгат? Өчүп калган деп атат. Кандай болгон ченде дагы бул пешеходный переход болуп турбайбы? Бир эмес эки отурат. Мен айрылып калдым. Инспектор. Протокол түзүп берип койгула болду. Келтат ал. Аны алакан. Чын мыйзам баарына Көзөйсүң баар үйүнү колча мыйзам баарына бирдей иштеп атты. Жаңылбаган жак мүдүргөгөн кыяк болбойт. Баарыбыз адамбыз, жаңылабыз. Мисалы мен деле балким кээде нарушение этип коюшум мүмкүн. Ошого жараша протокол түзүлөт, өкмөт акча түшөт, аны эч ким жебейт. Бирок өкмөткө кетет. Мен деле бир кызматкермин, например. Мен деле эме болуп коюшум мүмкүн. Ошол себептен протокол түзүп коюп анан эч эмеси жок. Мыйзам баарына бирдей иштеп атырдык. Бүткүл Кыргызстандын жарандары сүйүнүп калат. Ошодон башка жерден аласыңбы сен, а? Иә. Протокол түзгөн. Алло. Алло. Машинам коюп коюп Бұл мұндай да айты. Зебра жоқпайсыз ба? Айтып қойын. Шу беле гаи кызматкерлер предписание бериш керек. Дейбатчы. Ушул жерде Жолдош капитан, сиздерчи азырчы бир эмес эки нарушение менен турасыздар керек болсочу. Мына поворотко кирет да турабы? Эмнеге? Сиздердин өзүңүздөрдүн инструкцияңыздарда жол эрежесинде поворотто токтогонго мүмкүн эмес деген жери бар.
бизге болгон азыр эки эмес бир эле нарушение протокол түзүп койгула, болду, бизге ошо жетиштүү болот. Түзүп берем деди алып келелер. Могул жерге токтосоңуздар, биз унчукпай эле кетет элек. Кагазыңыздарды көрсөтсөңүздөр, айдоочулук күбөлүгүн, унага тийиштүү күбөлүктөрүн көрсөтүп кетет элек. Андай кылган жоксуз да сиз, 102-ге чалдып атасыз. Сен ошондо да билбеген табасың, ошону азамат. Сен ошондо да билбеген табасың. Мыйзам чегинде болсо эч нерсени таппайм. Мыйзам чегинде эмес болсо табам. Мен силерди билем го. Маны эми биринчи жолу көрүп атам. Сен менен иштешип эле жүрөбүз. Алиге тукумдан кыр издеп, таап, эптеп, биздер максатың ошо да. Биздин максат мыйзам барлыгына бирдей болсун деген максат. Депутаттар айтмакчы, чакырык ушундай. Мыйзам баарына бирдей болсун деген. Башка чакырык жок. Чакырык эмес, чакырык. Чакырык депутаттар айткандай деп атам. Ар жерде менталитеттер башка да. Менталитеттер жүрө бериш керек да. Менталитет, Менталитетти да унутуш керек. Билди айтып атам мен. Жок, Тема оякта эмес, тема тилге жарашы болсо анда диалект десеңиз ошондо жараштуу болот. Диалект деген мен. Кыргызстанда мыйзам баарына бирдей иштесе, Кыргызстан ошондо оңолот. Тааныш, билиш, туган урук кылып эле бар жок өлүп атпайбы? Туурабы? Жакшы эле болду. Жакшы эмес. Жакшы эле. Мейли сиз үчүн жакшыдыр. Эле жакшы Кудай кааласа. Жыйырма 5 мүнөт болду бизди токтоткондон бери. 20 мүнөттөн бери күтүп турабыз. 102 чалган элек. Эки экипаж турган болчу, бирөөсү кетип калды. Мыналар да кетип калышпасын? Кетпейт. Жанагыга окшоп. Кетсе деле уже. Натыйжа болгон жакшы да. Бул азыр кетсе да кетпесе поинтинг протокол түзүлөт. Түзүлөт. Силердин максатыңар эмне дейт? Силердин максатыңар бизди мазакташ дейт. Биз качан мазактадык силерди? Биздин максат мыйзамды сыйлагыла, мыйзам баарына бирдей. Кары болобу, жаш болобу, кедей болобу, бай болобу, расасына, динине дегендей. Эч нерсесине карабай, баарына мыйзам бирдей болуш керек. Милиция болобу, депутат болобу, ГАИ болобу, Сот болобу, дыйкан болобу, содагер болобу, баарына мыйзам бирдей. Биздин максат ошол. Башка максатыбыз жок. Ошол гана максат. Анан сен андайсың, сен мындайсың деп бизди жакшынакай аттар менен атап коесуңар го. Андай эмес тууганда. Кечирип кана коесуңар. Тийиштүү документтерин көрсөтө элексиң, нормально экен дебеди. Көрбөй туруп нормально экен деп атпайм. Мени токтотуп атканда, мен дейм да бизди токтотуп атканда менин терезем көтөрүлүп турган болчу да. Тонировка деп шектте эле санабаса болот эле. Азыр 102-си келсин, ошо 102-синде кагаздары бардыр. Рейд болуп атат деген. Ошонусун көрүп, таанышып, анан көрсөтөсүң да. Жанагы эле эмеспи кеткен?
ошол экен. Жолдош капитан. Жолдош капитан сөзү мен тарткызсаңыз келди. Биз сени тааныйбыз, сен менен иштешип эле жүргөнбүз деген сөз аябай жакты да мага. Кандай мааниде айттым мен түшүнбөй калдым. Биз сени менен иштешип эле жүрөбүз деп. Кандай мааниде айттым мен түшүнбөй калдым. Бирок өзүм аябай күлкүлүү сезилди да. Тамаша иретинде эле кала калдым анчы. Мен буну дагы бурмаласат да, Жолдош капитан сага ушундай сөздү айтты го. Биз сени тааныйбыз, сен менен иштешип эле жүрөбүз деп. Биринчиден мен булар менен эч качан иштешкен эмесмин. Иштешип эле жүрөбүз деген кандай маани? Мисалы үчүн чогуу рейдтерге чыгып, чогуу кандайдыр бир жол эрежесине арналган иш-чараларды өткөрүп жүргөн демилге болсо ошону айтса болот да, чогуу иштешип эле жүргөнбүз депчи. Ал кандай мааниде айтты мен түшүнбөй калдым. Айтор түшүнүксүз. Шуну койбойлу го, берип алып коелу. Сезилген жок ошо ойдон эле. Жакшы. Машина бизди токтоткондо ушундай турган болчу. Ушундан ойдон. А? Ошол эле ойдон. Ошол эле ойдон турат. Башкада таанып айтам, аты жөнүңүз ким эле? Замир Султанов, старший инспектор. Экинчи экипаж. Болду. Жолдош ага лейтенант. Болду экен, поворотко туруп алган. Ушул жерге чыгып видеосу. Жолдош ага лейтенант. Бул жердечи өзүчө негизинен эки жол эреже бузууда. Бирок бизге азыр бирөөнү эле түзүп берсеңиз бизге жетиштүү болот. Бурулушта токтогону мүмкүн эмес деген пункт дагы бар да. Жол эрежеде дагы бар, анан сиз өзүңүздөрдүн инструкцияңыздарда да бар да. Бизге азыр ушу пешеходдун астына токтоп койгон үчүн эле түзүп берип койгоңуздар, ошо жетиштүү болот бизгечи. Карап коесуз. Аны жерге токтогон. Ооба 23-июнь түнкү саат 2-ден 10 мүнөт өттү. 2-ден 11 мүнөт. 02:11 а. Ооба, 02:11. Нурматова Тилеке Батыру. Анан дагы бир суроо да Жолдош ага лейтенант. Бизде Жолдош Ташина токтоткондон кийин рейдтик иш-чара жүрүп атат деди. А бирок ошо рейдтик иш-чара жүрүп атат деген кагазы жанында болбой калды да, 102-ге чалып билип алгыла деди. Ошол себептен биз чыгып карасак ушу жол эрежесин бузуп турган экен. Биз 102-ге сизди чакырыш үчүн эле чалдык да, өзү рейдтик иш-чара жүрүп атабы? Бизде ошо Москва боюнча эскертип атат. Карантин боюнча көчөдө жүргөндөрдү эскертип берип атат, жаккылады. Бизде эми баарына таркатпайт, өзүбүздүн ишибизде бизде WhatsApp бар да, onu силерге көрсөтүп. Тонировка рейд болуп атат деди. Тонировка рейд бар. Сизге ким агы көрсөткөн. Ошо дагы. Кагазыңызды көрсөтүп койсоңуз. Ушул тууралуу байке көрүш үчүн ар бирине 102-ге чалып турушубуз керекпи? Чалышың. Ар бирин сурап турушунбу? Кагазды көрүшсүнбү? Силерге көрсөтүп. Дислокация дагыбы? Дислокация. Дислокация бизге көрсөтүлбү? Адашып жатасыз Жолдош ага лейтенант. Рейд болуп атат деген кагазды дагы, дислокацияны дагы эгер айдоочулар талап кылса сиздер көрсөтүшүңүздөр керек. Ал сиздердин ошо өзүңүздөрдүн инструкцияңыздарда бар. Адрес бар. Жандырып турган А? Жаркып турган багет калды. Жарык туралуу. Болобу ушундай? Телефон.
Нарушение менен макулсузбу? Дароо эле токтом чаттым. Qaysi statiya o'qiyapti? 123 123. 11. Ош шаарында патрулдук милиция 1-июлдан тарта жумушуна кирише баштабы же кандай? Yok, konkursdan keyin okup gelip ana 3 ay okuyup konkursdan keyin. Ошондо күз айларына барып ишке кирет экен да. Ошо барып калат. Bilek 11'de. Ha. Hatay mı? Hangi toy olsun? Nurmut'u Azamat adres taktası. Volvo паспорт. Адресіңізді точно подпистің. Сіздікі. Бұлар кімдер? Ақтілек. Қаңыңызды айтып паспорт. Ақтілек Ақылбек болу. Қандай? Ақтілек Ақылбек болу. Адрес. Hasanov. Makul olsanız, makul olsanız ne saklasınız? Может быть, Ergen Fırgan. Макулсуз да жолдоштарына. Yer жазпам, точно makul. Протокol geçirmesine algan olsun. Pasport yok mu? Ağa lütfen, bu yak qaytib qo'yach, devuga предписание berib qo'yach, razmetkani. Nima deyapti inspektor? Razmetga qattiq предписание berib qo'yach, devuga. Ama biz A to, al yo'q deb bizga norozi bo'ladi, janob inspektor.
Жолдаш Агылчынан сиздерде ошо кагаз бар, рейд болуп атат деген. Ошону көрсөтсөңүздөр. Анан биз тийиштүү документтерди көрсөтүп, биз дагы жолубузду булайлы. Не боюнча, тонировка боюнча? Ошо рейд болуп атат деп айтты да жолдоштарына. Анан сиздерди атайын чакырып биз жөн эле кетип калсак дагы уят болбойт го. Туура эмес. Ушундай телефондо бар. 21-көйгө. Жок дегенде ушуну көрсөтпөсөң болот эле. Телефондо бар экен жолдоштарына. Бүгүн мен азамат Geçe çıkıyor. Tonirovka. 21 iyundan 32 iyun күндөрү карайтылган айлык тонировка аркылуу аталган рейд иш-чара өткөрүлүп, иш чаранын жүрүшүн төмөнкү катышкандар аткарылсын. Булар аткарат. Урматтуу айдоочулар, кече күндөн 22 июндан баштап 30 июн 2020 жылга чейин Ош шаарында карайтылган айнек аттуу рейд жүрүп жатты. Ошол негизде иштеп атат. Ошол негизде иштеп жатышты. Тилекке каршы аны бизге жолдоштарына көрсөтө албаган үчүн биз тизеге тарылып Азыр документтериңиз көрсөтпү? Көрсөтпөдү, көрдүңүз, туурабы? Уже болду. Сиз деле ошол телефондо экен, телефондон алып көрсөтпөсөң болот эле. Силер ага жетишкен жоксуңар, ага тыбылдап эле туурабы? Өзүңүз Жок, силер чыга келе эле муну эме кылып атасыңар, туурабы? Ага жетишкен жоксуз. Биз ага чейин сурасак, тизекиге кайрылып бериңизди. Ben size hazır. Telefon var, tartıp görsötüp veriyorum da pravamdı. Ушундай көрөт өзүм, туурабы? Анан замандын талабына жараша биз азыр телефондон көрсөтүп берем сүрөтүн, правамды, айдоочулук куөлүгүмдү, полный. Астырып турабыз. Тамашаны чегиде болот. Эски менен көрсөтүп аткансыз, кайдан билет, туурабы? Туурабы? Ал мурун кул тартып койгон эмелериң бул. Dağda laşınlar da. Bunu haydoşluk gördüm. Техникалык каттоо жөнүндө көрүбүз. Свидетель регистрации средства. Хорошо, да. Беттик аттылык. Мен жолдоштарына фотоңузду ийгилик. Рахмат. Здравствуйте. Телефонуңуздар. Башка проблема жокпу? Жок,